Ассаламу алейкум, Канат Шоу мен YouTube каналының катталуучулары. Бизде убакыт болбогондуктан биз көптөгөн комментарийлерге жооп берген убактыбыз жок болуп жаткан. Мына бүгүн сиздер үчүн атайын убакыт таап, сиздердин ар бир жазган сөздөрүңүздөргө жооп берейин деп чечтим. Анткени ар бириңиздердин жазган сөздөрүңүздөр биз үчүн өтө маанилүү. Биз баштайлы да. Бакытбек Саяков. Сүйлөйт десе эле тантырайт. Нормальный интервью алып анан үйүңө барып тантыра, кичине маданияттуураак болсоң, тамашанын да чеги болот дейт. Мен маданият кызматкери болоюн десем да каршы болуп койшканда байке. Туп-туура айттыңыздар, мен стопудоо болдойм. Канат, жакшына суроо берсең болбойбу? Эркек адамга жарашпайт экен. Ошондо все түшүндүм. Эмкиде женский суроо берейин, болду, түшүндүм эмкиде. Гүлнур Расулович, сизди түшүндүм. Канат же катынга окшобой эркекте эле болсоң же гысыңбы? Сурооңу берерде ойлонуп анан берсең бетине з экенсиң го дейт. Фамилия да непонятно да, МКК Мурат. МКК Мурат. Обидно. Канат сени чоң муундун адамдары жана кичине адамдар көрөт, мээңе дейт. Бек Болотов. Орто муундан адамдар көргөндү билгенде муну кылбайт элем да. Канат, чыгышың башкача го, зомбилерге окшоп. Ошо негизи башында мени сайкал тиштеп алган, анан мен талантты тиштегем, анан мен сагымды тиштегем, ушинтип вирус болуп кеткен да, бул зомбиче. Если кааласаңыз, зомбилерден келип бат алып коюңуз, сизге да таасир этет. Айнура Дайырбекова дейт. Арно концерт алып бараткан болот. Тантык болупсуң Канат, тантык болуп калыпсың Канат, Эльза Мадраимова. Да, тура айтасыз, уже кичинеден азыр жыйналып келатам да, мындай өзүмө келатам, мындай берсе аракет кылабыз тантык болбогонго. Канат, сен вообще тантык экенсиң, элди күлдүрөм деп галдер күлдүр сүйлөй берсең, бир аз серьезный болчу, өзүң сүйлөп кайра өзүң күлө бересиң. Өзбекстандан салам, киргиз туугандар, базар жок, пранкер номер 1. Криш Рональдо. Криш байке, чындыгында биз да сизди абдан сыйлайбыз. Сизди Өзбекстан эмес, дүйнө жүзүнүн эң мыкты футболисти катары тааныйбыз. Сизден Кыргызстандын номер 1 пранкеринен Криштиану Роналдого чоң салам байке. Бар болуңуз. Адлет Карыбеков. Сизди көргөндө баягы кредитти унутам да, ака дейт. Ука, мени көргөндө сүйгөнү менен урушуп кеткен бала сүйгөнүн унутат. Аял менен күйөөсү урушуп кетсе, аялын унутат. Баласын эмгизип аткан эне баласын унутат. Ал эми сиз бир нерсени унутпаңыз. Сизге кредит бергендер сизди эч качан унутпайт. Орус тилдүүлөр сага орусча үйрөтө турган болушту. Да, русские братья, они очень добрые, постоянно меня учат на русском. Если вы тоже хотите, Мирлан Умаров, я вас тоже учить буду на русском. Не против, если. Ассаламу алейкум, сенин тамашаң жакшы эмес. Ассаламу алейкум, сенин тамашаң жакшы. Бирок пранк тартканда орус тилинде эмес, өзүбүздүн тилибизде тартсаң, туугандар, кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөйлүк. Мындайда өзүбүздүн тилибиз унут болуп кетет го. Очень правильно сказали. Я тоже давно так думал. Мен мекендин билбей жүргөн кадырын, сесчемесмин күндүн деле жарыгын. Азыр болсо согуп калды мекен деп, жада калса кан жүргүзөр тамырын. Вы красавчик. Жоха. Мекеним Кыргызстан. Молодец, Канат, двигатель, таким духом удачи дальнейшей. Я раньше такой комплимент вообще не слышал. Рахмат байке. Мен чындыгында азыр двигатель эмесмин, мен жөн эле коробкамын да байке. Азыр бирдемин, кээде 3-кө чейин чыгам. Бирок сиз дайыма ушундай комментарий жазсаңыз, мен 5-ке чыгам байке. Рахмат сизге. Нурлан Осмонов. Канат Шоу деген жазууну алып сал. Көздөрдү оорутат экен, калганы жакшы.
байке, эгерде сиз мондай көрсөңүз, сөзсүз түрдө көзүңүздү оорутат. Керемет көчтө айтат го, эгерде сиз мындай көрсөңүз, көзүңүздү вообще оорутпайт байке. Ошондуктан биз сизге кеңеш беребиз, телефонду алысыраак кылып көрүңүз байке. Нурлан байке. Тима кыргыз. Я хочу вашу дочь. YouTube'га кирип Азирет менен эле Канаттын пранктарын көрүп отуруп интернеттин түбүнө турган болду. Чолпонай Мадиева. Зачем интернетти аяш керек деже? Зачем Азиретти көрүп? Вот мени эле көрүңүз, сизге жетет ошол эле. Абу Дүйсенбек. Шуски Бломба дит. Чанпран Канха Фарха. Амирбек Карыпбек уулу. Баткенге келип франк тартып кетти. Но тамтырбай франк тартып кеткенге аракет кылам. Хорошо, Амирбек ака. Канат сулуу кыздарга барып тартып номерин алып берчи, алдап акырын аларды кыйын көндүрөсүң го. Сүйүнбек Турусбеков. Сураңчы кыздар, эгерде сиздер көрүп аткан болсоңуздар, Сүйүнбек Турусбековго чалып коюңуздарчы, менин атыман деп. Анан Инстаграмына катталып коюңуздар, Сүйүнбек ака, уже решили вопрос. Канат тарта албайт экенсиң, жөн эле койбойсуңбу? Конечно, мен тарта албайм да, мен оператор эмесмин да байке. Аны операторлорго айтыш керек да, мен операторго сөз айтып коем. Эмкиде точно жакшы тартыңыз, Всё, байке, чечтик вопрос. Беспонтовый тузу жок сөздөр менен вообще окшошпой калыптыр. Дони Донов. Ё-моё. Постоянно ушу туз кошом деп унутуп калам да, Дони. Кечирип койчу, пожалуйста, братан. Эмкиде сөзсүз нормальный туз кошуп коем, жана береке, соль бар го, ошондон сөз кошуп коем. Канат шоу каналы абдан жакшы, кызыктуу, тамашалуу. Каналдын бирин калтырбай көрөбүз. Ишиңерге ийгилик, көбөйгүлө, өскүлө, өрчүгүлө, ийгилик. Иштегиле. Кандай жүрөк жубуйт ушундай сөздөрдү уксаң, Чындыгында ба, толкунданганда мындай көз жашымда кандай чыгарын билбей жатам да. Атыңызды окуп коеюнчу. Жаныбек Жумукеев байке, сизге чоң рахмат. Эл үчүн кызмат кылган жаран. Атаулар өзүн жашырып койгондой экен, Пранк деген өзү эмне билесиңби? Камераны көтөрүп ал эле ар кимдин башын ооруп эмне кыласың? Пранк деген бул кызыктуу, күлкүлүү видеоролик. Элдин маанайын көтөрүп жагымдуу видеоролик тартуу. Сеники пранк эмес. Сенин айылский тилиң менен айтканда канк болуп калыптыр. Мен көбөлүк тарыхтарды окудум эле, бирок мында канк деген сөздү уктаптырмын. Бирок эми бул жерде эл үчүн кызмат кылган жаран болгондон кийин болду байке, эмкиде биз пранк эмес, эмкиде канк тартканга аракет кылабыз. Биздин канкка жазылгыла, достор. Нормально болот экен байке, рахмат сизге, жакшы аттан бердиңиз. Всё байке, канк тартканга аракет кылабыз. Жана Өзбек байке айткандай, мен номер адын канкермин. Всё, братан. Накта Ё-моё, аңгысы жок кандай болдум го. Да пранкты алып барасың. Сен өзү мал базарга чыгып эле иштечи, бука сатып. Аз байке, и так эле карантинден кийин жаңы эле биздин жумуштар башталды байке. Вот менде кашка айгыр сатам, кашка бука сатам, кашка кой сатам, кашка короз сатам байке. Смело келсеңиз болот базарга байке. Сизге дагы сонун малдар сатам. Акчигит Каримов, болбогон мааниси жок нерсени тартып YouTube'дан акча иштеймин деп шермендүү болбочу. Если честно, Акчигит байке, YouTube'дан вообще акча деле таппайбыз биз. Мына вот мен жаңы эле ошо мал базарга чыгып, ошо кой сатып, мындай жаңы эле акча иштей баштадым да байке. Если чо мал жөнүндө проблема болсо келиңиз байке. Юзер. Бауырым, базар жок, күлкүдөн өлдүм дейт. Ой. Казак-кыргыз бир тууганбыз го энди. Биз сизди албетте Кыргызстанга келишиңизди күтөбүз. Биз болушунча колдон келишинче сыйлайбыз, Кыргызстан жаратылышын баардык жакты көргөзөбүз. Сизден бир эле сураныч бар, ошону эле аткарып коюңуз. Главное, акчаңызды унутпай ала келиңиз,
Тамаша бауырым, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы ғой. Достор, мен дайыма сиздердин комментарийди окуп турам. Бирок жооп бергенге жетишпесек дагы сиздердин ар бир сөзүңүздөргө биз чын жүрөктөн ыраазыбыз. Бар болуңуздар. Сиздердин ар бир жазган сөзүңүздөрдү биз өтө терең түшүнүп, жана ошондой эле биз кандай катачылык кетирген болсок, ошол катачылыктарды оңдогонго аракет кылабыз. Ал эми мен ар дайым сиздер үчүн кызмат кылып, ар дайым сиздерге канк тартканга аракет кылабыз. Буюрса Баткенге барсак, франк тартканга аракет кылабыз. Канат чогуу мен канкта.